УКМК социалдык тармактарда кыргызстандыктардын арасында кастыкты козуткан ар кандай тенденциялуу материалдарды системалуу түрдө жарыялап турган деген күнөө менен жаранды кармаганын билдирди. Бул аккаунт Бишкек шаарынын тургунуна таандык экендиги аныкталды. Ал мурда бир нече жолу улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасап, алар үчүн сот органдары тарабынан 5 суткага чейин административдик камакка алынган. Бирок көрүлгөн чараларга карабастан өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин уланткан деп айтылат маалыматта. Топтолгон материалдардын негиздемесинде сотко чейинки өндүрүштүн алкагында анын мыйзамсыз аракеттерине соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Ага ылайык жазгандарында улуттар аралык кастыктын белгилери жарандардын улуту боюнча төмөндүгүн пропагандалоонун белгилери бар экендиги аныкталды деп айтылат маалыматта. 12-июлда кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин 1-бөлүгү расалык, этностук, улуттар жана диний аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Анын негизинде 14-июлда козголгон кылмыштын негиздемесинде кармалып, УКМКнын тергөө абак-жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында комплекстүү зарыл болгон ыкчам иликтөө иш-чарасы жүргүзүлүп жатат. Президент Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине жол курууга керектелген 265 дана атайын техниканы тапшырды. Жаңы техникалар республикалык казынанын эсебинен алынган. Аларга заманбап самосвалдар, автогрейдерлер, транспорт каражаттары жана автобетон аралаштыргычтар кирет. Жапаров 2026-жылга чейин транспорттук логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө артыкчылык берилгенин жана бул багытта келечекте көптү үмүттөндүргөн чоң пландар бар экендигин белгиледи. Буга чейин жол техникасы насияга же гранттын негизинде алынып келсе, өткөн жылдан баштап республикалык казынанын эсебинен сатылып алынууда, деди өлкө башчы. Мамлекет башчынын айтымында акыркы 3 жылда республика боюнча 1000 чакырымдан ашык жол курулуп оңдоодон өткөн. Ушундай эле темпти сактоо менен бирге өлкөбүздүн булуң бурчундагы жолдорубузду жакшыртууга жетишебиз, деди өлкө башчы. Сиздер курган ар бир чакырым жол ар бир кыргызстандык үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болуп саналат. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, мамлекет тарабынан транспорт жана жол тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, анын ырааттуу өнүгүшүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Ушул жыл эле тармактык долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык каражат каралды. Акыркы 3 жылда республика боюнча 1000 чакырымдан ашык жол курулуп оңдоодон өттү. Ушундай темпти сактоо менен бирге өлкөбүздүн булуң бурчундагы жолдорубузду жакшыртууга жетишебиз. Кудай буюрса, ар бир айылга чейин асфальт жеткизебиз. Ар бир долбоор өзгөчө көзөмөлгө алынып, жумуштар өз учурунда жана сапаттуу аткарылышы зарыл. Муну ушул жерде турган ар бир жолчу адис аңдап билип, маселенин актуалдуулугун сезип турасыздар деп ойлойм. Бишкектин түштүк батыш тарабында салынып жаткан жаңы ак үйдү ушул жылдын сентябрь айында куруп бүткөрүүнү пландап жатабыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жол куруу боюнча алынган техникаларды тапшыруу учурунда билдирди. Жаңы өкмөт үйүн сентябрда бүткөрөбүз деп пландап жатабыз. Октябрда КМШ өлкөлөрүнүн саммити өтүп, 12 президент келет. Аларды жаңы өкмөт үйүндө тосууну пландаганбыз, деди Жапаров. Эскерте кетсек, Чыңгыз Айтматов проспектинде жайгашкан мурдагы Ысык көл мейманканасын бузуп, ордуна президенттик администрациянын имараты салынары айтылган. Анын курулушуна былтыры апрель айында президент Садыр Жапаров капсула салган. Имараттын жалпы аянты 21 000 чарчы метрди түзөт. Ак үйдүн жанына административдик комплекс дагы салынып, ага бүт министрликтер жайгашылары айтылган. Президент Садыр Жапаров 18-20 июлда Борбор Азия Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши аттуу саммитке катышуу үчүн Сауд Арабиясына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Саммитте өлкө башчылары саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Чет элдиктерди каттоого алуу жана Кыргызстандын жарандыгын берүү үчүн мамлекеттик алымдардын ставкасын 10 эсеге көбөйтүү сунушталды. Тиешелүү токтом долбоорун саналык министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Долбоордун максаты республикалык казынанын киреше булагын көбөйтүү жана экономикалык өсүшкө көмөк көрсөтүү. Эгерде демилге ишке ашса, анда бир жылда мамлекетке кошумча дагы 700 миллион сом түшөрү айтылууда. Демилгеленип жаткан долбоор туристтерди өлкөгө тартууга терс таасирин тийгизбейт. Анткени сунушталган мамлекеттик алымдар
материалдардын ставкасы азыркы рыноктук эске алганда өтө кымбат эмес. Себеби Кыргызстанда жана дүйнөдө товарларга, башка кызматтарга баалар өсүп жатат. Ал эми бизде чет элдиктерди кабыл алуудагы ставкалар 1994 жылдан бери өзгөрүүсүз калган деп айтылат маалыматта. Коңшу Өзбекстанда жарандык алуу жана чыгуу үчүн мамлекеттик алымдар ставкасы 15 000 сомду түзөт. Ал эми Казакстанда атуулдук алуу 7 000 сомдон 14 000 сомго чейин бааланган. Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов Эмоком курулуш компаниясынан батирлерин ала албай жаткан жарандар боюнча жооп берди. Ал аталган курулуш компаниясын башкаларга өткөрүп бергенин, батирлерин ала албай жаткандарга эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди. Депутат саясатка келгенден кийин чарбалык каржылык курулуш иштерин юридикалык жол менен өткөрүп бергендигин айтты. Азыркы учурда кылмыш иши козголуп, толук кандуу мыйзам чегинде чара көрүүсүн талап кылып жатабыз. Ошондуктан бардык мага карата айтылган сөздөр чындыкка дал келбейт. Мен жогоруда айткандай сөздөрүмдү юридикалык кагаздар менен далилдеп берүүгө даярмын, деди депутат. 14-жылда Бишкек шаарынын жашоочулары маалымат жыйын куруп, анда бир нече жылдан бери Эмоком курулуш компаниясынан батирлерин ала албай жаткандыктарын айтып чыгышкан. Алар компаниянын жетекчилигин жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Эмилбек Жусупов жогорку кеңештеги ишеним фракциясынан депутат. 2017-2018 жылдары Эмоком курулуш компаниясынын директору болгон. Балдарынын көз алдында жолдошу тарабынан бычакталган 37 жаштагы жалгыз бой эне соттон адилеттүүлүктү талап кылып жатат. Кылмышка шектүү катары кармалган 34 жаштагы жарандын күнөөсү аныкталып, учурда иш соттук кароого жөнөтүлгөн. Башкаларына эме кылбайм, ушу келип өзү бычак сайып, афек абалына чыгып алган үчүн мен ушунчалык нааразы болуп, ким үйгө кандай адам келбесин, кайсы жерде эме болбосун ушинтип айтып, биринчи айда бир айдай стресс болуп, сийип, мына 2 жумадай алып жүрдү, балдарды оорутуп, мен балдарды аркылуу мен манипуляция кылат эле да. 37 жаштагы Гүлбахар Имарова өзүнүн мурунку жолдошу Алмаз Каримовдон үй бүлөлүк зордукка кабылып, соңунда бычакталганын айтып чыкты. 5 балалуу эне жашабай калган жолдошу 3 май күнү эртең менен жаш наристелерин көзүнчө бычактап качып кеткен. Окуяда жалгыз бой эненин 10 жерине бычак сайылып өлтүрүүгө аракет кылганын айтып берди. Гүлбахар Имарова өмүрүнө кол салган жолдошу менен 2015-жылы баш кошуп 3 балалуу болушкан. 5 жыл жашап күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай Орусиядан Кыргызстанга качып келген. Көп кордоп келгенде мен эми жашап кетем, ушуну мен эме турмуш куруп кетейин деген эмеде жашап келдим эле. Акыркы кызым төрөлгөндө, 3-чү кызым төрөлүп, 3 бала болуп 3-чү кызым төрөлгөндөн кийин бунун зордук зомбулугу күчөй баштады. Уже домашний насилияга өтө баштады. Домашний насилие деген себеби бул баягындай үйдүн ичинде баягы 3 бала мен үйдөн чыга албайм да. Иштеп келип, үйдүн ичинде кичине ичип алып, андай мындай кылып келип эле. Андай мындай деп кичине болгон нерселердин айынан уруш күчөй баштады. 3 жыл мурун ушул уруш токмоктун айынан экөөбүз бир аз айтышып урушуп кетип, ал мага талагын берип коет. Талагын берип коюп, а мен ага бир жуманын ичинде ага айтпай Москвадан 3 баламды алып качып келгем. Анын себеби да ошо уруп, кордоп, түнү уйку бербей ичип алып, анысы аз келген балдарымды кошо кордоп. Жолдошу кош бойлуу учурунда дагы кордоп, бирге жашабасаң өлтүрүп кетем деп коркутуп келгенин жалгыз бойун айтып берди. Ал эми бычакталган учурунда кан көп кетип, кошуналарынын жардамы менен аман калдым дейт. Гүлбахар Имарова Орусиянын жараны болгон үчүн мамлекеттик медициналык мекемелер толук кандуу жардам бербей, жеке менчик клиникалардан эми гана дарыланып чыкканын кошумчалады. Тергөө кызматына кеч баргандыктан жолдошу тарап психологиялык ооруканадан атайын афек аттуу кагаз даярдатып алганына нааразы. Кордукту көрбөсүн деп качып келген болчумун. Ошентип экөөбүз 3 жыл жашабай калдык. Антип балдарым меники балдарымды көрсөтүп, былтыры бир келип, ушундай эмени келип көрсөттүк. Уруш токмак кылып, анда да өзүнүн баласын өзү похищение кылдырып, милицияга түшүп, кайра ошону кантип кутулуп кетти, акча менен берип, адвокат салып акча берип кутулуп кеткен. Муну жок, үйдүн ичинде сайды. Уктап жаткан убагыбызда чыгып, балдарым көргөнү келдим деген башка азыр бул жерде аффектте мен барганда балдарым менен көргөнү барганда ал мага бакырды, кыйкырды деп ошондой эме берип атат да. А бул туура эмес да. Мен ушунун эмесине гана башкаларына эме кылбайм, ушу келип өзү бычак сайып афек абалына чыгып алган үчүн мен ушунчалык нааразы болуп атам. Эне катары 5 баланын энеси катары мен нааразы болуп,
ошого кайрылуу жасаганга мажбур болуп атам. Себеби бул жерде бир гана мен эмес, менин ата-энем, менин балдарымдын укугун коргоп берип суранып атам да. Бул окуя боюнча кылмыш иши Ош облустук ички иштер башкармалыгында ачылып, кылмышка шектүү бир күндөн кийин гана кармалган. Анын кылмышы тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө аныкталгандыктан баш коргоо чарасы катары 2 ай камакка алынган. Учурда бул кылмыш иши ички иштер башкармалыгы тарабынан толук кандуу тергелип, соттук өндүрүштөн соттук кароого жөнөтүлгөн. Бул боюнча тийиштүү ошол кылмышка себепкер болгон кылмышкерлер же болбосо шектүүлөр, айыпталуучулар тийиштүү тартиптик жазаларын алышат. Бул эми көпчүлүк Ош облусунда келип чыккан үй бүлөлүк зомбулуктарга бакша белгилеп кетчү нерсе, бул миграция көптөн көп бир себепкер болуп атат. Бул ар түрдүү бир себептерден болуп, миграциядан сырткары ушул аялдарга карата жолдошу же күйөөлөр тарабынан жасалган зорлук зомбулуктар өсүп атат. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу максатында азыр бизде кризистик борборлор менен биргеликте иш-чаралар жүрүп атат. Бул Ак жүрөк жана ушул сыяктуу кризистик борборлор бар. Ошолор менен биргеликте ушу үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу максатында иштелип атат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан азыр уюлдук телефонго атайын эгер үй бүлөлүк зомбулукка ким кабылган болсо 112 номерине кыска чакыруу жөнөтүүнүн тартиби иштелип чыкты. Өлкөдө зомбулук көргөн аялдар адатта коомчулукка ачык айтып чыгуудан карманышат. Анткени алардын көпчүлүгү үй бүлөсү, жолдошу же жакын туугандары тарабынан психологиялык кысымга кабууларын айтып кооптонушат дейт укук коргоо органдары. Аялдарга карата зомбулукту алдын алуу үчүн атайын көчмө кабылдамалар менен бирге түшүндүрүш иштери тынымсыз жүрүп турганын билдиришти. Жыл башынан бери эле облус аймагында 223 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. 5 жылдыктын талдоосуна ылайык үй бүлөлүк зомбулукка кабылып же үй бүлөлүк зомбулукту жасаган шектүүлөр, айыпкерлер, кылмышкерлер көпчүлүк учурда жеңил жазага тартылат. Анткени үй бүлөлүк зомбулуктан кийин кайра эле ошол эле үй бүлө жарашып, жана эле балдары себепкер же бир башка бир нерселер себепкер деме кайра жарашканга байланыштуу тосмо арыз берип, сот өндүрүшүнөн кыскарып кеткенге мүмкүн болуп атат. Ал эми жазага тартылгандар өтө аз. Бул ошол үй бүлөлүк зомбулуктун айынан каза тапкан учурда гана жазага тартканга болуп атат. Ал эми калган учурда ошол эле жабырлануучулар тарабынан кайрадан тосмо арыз берилгенден тийиштүү чараларды колдоно албай атабыз. Ички иштер министрлиги өткөн жылы 102 кызматына үй бүлөлүк зомбулук боюнча 4172 билдирүү келип түшкөнүн, анын ичинен үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган 3354 аялга карата коргоо ордери берилген. Кыргызстанда соңку 2 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун, жыл сайын 10 миңдей аял үйүндө кордукка кабылып келатканын билдирген. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.